Адамдар жөн гана товар сатып алышпайт. Алар сиздин жашоо образыңызды сатып алышат. Демек, азыркы таптагы жеке бренддин тренди бул жашоо образды көрсөтүү. Бул подкастты аягына чейин көрүңүз, купуя фишкаларым менен бөлүшөмүн. Эмне үчүн мен сизге жеке бренддин трендтери тууралуу бул подкастымда айта аламын. 2017 жылдан бери өзүмдүн жеке брендимди Instagram аркылуу продвижение кылып, товарларымды, услугаларымды сатып келемин. Бул тапта айта аламын, акыркы 2 жылда эле алганда 2000ден ашык окуучуларым бар, миллиондук сатууларым. То есть жеке брендти именно онлайнда продвижение кылыш керек. Жашоо образ менен любой продукцияларды кантип сатыш керек, өзүмдүн жоон терим менен көргөн, билген, жасаган методдорумду айта аламын. Эгер TikTok, Instagram баракчаларыма каттала элек болсоңуз, сөзсүз катталып алыңыздар. Жана YouTube каналыма да катталыңыздар, пайдалуу подкасттарга ээ болосуз. Бүгүнкү күндө адамдар, мисалы, сиз курс сатып аткан болсоңуз, жөн эле сиздин курсуңузду сатып алгысы келбейт. Алар ошол сиздин чөйрөңүздө болууну, сиз барган жерде баруу, сиз ичкен кофени ичүү, сизде ийгиликтүү болууну каалашат. Ошон үчүн сиздин курстарыңызды сатып алат. Сиз жөн гана курс сатпайсыз, сиз алардын жашоосун өзгөртө турчу, кыялындагы жашоосуна келе турчу инструментти сатасыз, жашоо образды сатасыз. Мен Кыргызстанда 2020-жылы сторис боюнча, сторис кнопка эмне экенин эл биле электе, биринчи сторис боюнча курсумду жазып чыгарып элге алып чыкканымда, кымбат ресторандарга барып жөн гана эртең мененки кофе ичкен образымды сатат болчумун. Ошол кофеге баратканда, ошол жерде кофени ичкенде, ошол жердеги атмосфера, кооздукту, ошол нерсени адамдар көрүп, шыктанып, мен да ушундай жерлерде жүргүм келет деп, менин курстарымды сатып алышкан. Бирок ошол эле учурда мен аудиторияма айтат элем. Качандыр бир маалда мага обычный мак кофе растворимый 112 сомдук кымбат болчу. Бирок колумдагы бекер жаткан Инстаграмды колдонуп, стористи колдонуп, стористен жеке брендимди элге айтып, товарымды сатып, түшкөн акчама мен ушул кымбат баалуу ресторандарга келип, сонун болуп кийинип алып, завтрак кылып отурамын. Сиз да ушундай жашоого татыктуусуз деген ойду айтат элем, көрсөтөт элем. Мен азыр ушул эле жылда өзүмдүн окуучуларым менен, жолдошум менен Абу-Дабиге барып 5 жылдыздуу отелде алтындан жасалган кофе ичип отурдук. Адамдар сиздин чөйрөңүздө болгусу келүүсүн каалайсызбы? Анда сөзсүз жашоо образыңызды көрсөтүңүз. Бирок жөн эле эмес, туура көрсөтүңүз. Себеби Абу-Дабиге барып алтындан кофе ичсеңиз, бирок ошону туура контекстте көрсөтпөсөңүз, адамдар ал жердеги маалыматты түшүнбөй калат, билбей калат. Бул жерде да катайын этаптар менен көрсөтөсүз. Жашоо образды чагылдырууда болгон 3 жөнөкөй кадам бар. Биринчиси бул өзүңүзгө максат коюңуз. Сөзсүз максат коюш керек, максаты жок эч нерсе болбойт. Ошону визуализация кылыңыз, кааласаңыз блокнотко жазыңыз, кааласаңыз стенага чаптаңыз. Менин эсимде ошол биринчи Фрунзе ресторанга аябай баргым келет эле. Ал жерде биздин Кыргызстандагы белгилүү теле алып баруучу Асыл Молдахматованы көрөт элем. Ал ошол Фрунзеге барып кофе ичкенин көрүп, мен өзүм дагы кыял тутуп, ошол кыялымды просто кичинекей эле эмесин кыркып алып, стенама чаптап койгонмун. Ошол нерсени көрүп, визуализация кылып атып, мен сторис тарткым келбегенде, талкоолугум кармаганда, ошол эки визуализацияны карап, ай Гүлнара, сен азыр өзүң кыялың үчүн иштеп атасың. Сенин кыялың болгону Фрунзе ресторанына баруу, кофе ичүү. Кел ошон үчүн жасайбыз деп жасап баштаганмын. Ошол эле нерсени аудиторияма айттым. Экинчиси ошол эле нерсени кичинекей кадамдар менен аудиторияма көрсөтүү. Мисалы, башында менде ошол Инстаграмга көрсөтө турчу инстаграмный квартирам жок эле, ремонту жок эле. Ошол маалда как раз стористе мондай свечаларды көрсөтүш популярный эле да. Ал свечалар 200 сом, 400 сом, 500 сом экен. Ал маалда менин өзүмдүн оюм дагы жеткен эмеспи, же акчам болгон эмеспи. В общем, мен андай свечаларды алууга даяр эмес элем. Балдарым агуша, эгиз балдарым агуша жейт эле. Ошол агушанын кичинекей бөтөлкөлөрүн жууп, анан 16 сомдук, 14 сомдук обычный эле ак свечаны алып келип, 3кө бөлүп, ошол эки агушанын бөтөлкөсүнө салып, анан стористерди тартып, эстетиканы көрсөтүп, биринчи түшкөн 500 сомума барып, Фрунзеден эле 49 сомдук эле кофе ичкенмин.
Андан кийин Беладжиго барып кофе ичип баштадым. Андан кийин барып анан Фрунзе ресторанына барып кофе ичип баштадым. И ошол экени майда кадамдарды как есть так есть эле өзүмдүн блогумда көрсөтөт элем. Анткени сиздин жашооңуз кимдир бирөөнүн кыялы да. Мен айылда жашайм, мен үйдө жашайм дебеңиз, просто көрсөтө бериңиз. Анткени мен ошол маалда 112 сомдук кофе мага кыял болуп атпайбы? Бирок ошону иштеп атып, жасап атып, Фрунзеге барып кофени иштим да 49 сомдук. Фрунзеге барган покупкамды көрсөттүм, элдерге тарттым. Подписчиктер келди, менин ага баалуулуктарым жагып атат, менин жеке брендим көрсөтүлүп атат. Анан алар барып менин продукциямды сатып алып атпайбы? Сатып алгандан кийин түшкөн акчама барып Беладжону көрсөттүм. Беладжону көрсөтүп отуруп, кийинки продукциямды саттым, мастер-класстарымды. Мастер-класстан түшкөн акчама барып, анан Фрунзеге барып эс алдым. Фрунзедеги барып кофе ичкенимди көрсөтүп, анан кийинки ушинтип цепочка болуп кете берет да. Баардыгы эле асмандан эле монтип эле чоң болуп түшүп калбайт. Азыр колуңузда эмне бар болсо, жок дебеңиз. Жок десеңиз болду, жок болуп кетесиз. Ааламда алакта бар. Азыр биз өтө изобильный жашоодо жашайбыз. Просто креативный мышлениени эле анан жок дебей бар деп кабыл алып, туура ой жүгүртүү менен эле жасайсыз. Бул вау моменттерди жаратасыз. Ошол вау моменттерди подписчиктериңиздерге көрсөтөсүз. Алар дагы ошого кызыгып, сиз менен иштесиз. Сетевой компанияңызды ушундай жерлерде жүрөм мисалы, сиздин товарларыңызды, например, көйнөк сатсаңыз, сиздин көйнөгүңүздү кийип алып ушундай кафейняга барат экенмин. Сиз курс сатсаңыз, сиздин курсуңузду алып, ошо маникюр жасаганды үйрөнүп, анан акча табып, мен Дубайга саякатка барат экенмин деген айымдарда келечегине болгон туура мышление башталат. Ошол мышлениясы барып фанат болот да сиздин жашоо образыңызды көрүп. И ал фанат жөн эле сиздин роликтериңизди лайк койбойт, комментарий койбойт. Ал барып сизге клиентке айланат. Демек сиз качан мен Дубайга барып алтындан кофе ичкенде элге көрсөтөм эмес, ошол майда кадамдарыңызды көрсөтүү аркасында адамдардын көз алдында образыңызды жаратасыз. Башкача айтканда, акырындык натыйжаларды көрсөтүү аркасында, процесстерди көрсөтүү аркасында сиз реалдуу адам болосуз. Анткени азыр баардыгы жасалмалыктан тажап калды. Элдер ошол сиз кантип тоскоолуктан өтүп атасыз, кантип жоктон бар кылып атасыз, бардан еще больше чоң нерселерди жаратат көргүсү келишет. Күнүмдүк жашооңузду көрсөткөнүңүздө аудиторияңыз менен сизде лоялдуу эмоционалдык байланыш болот. Башка блогерлер чыкса дагы, башкаларды көрсө дагы алар атайын издеп келип сизди көрөт. Эгер сториске чыкпай, рилске, тиктокко чыкпай калсаңыз, каяка кеттиңиз, издеп калдым дейт. Же болбосо атайын жумуштан келет, же тамагын берип чарчагандан кийин телефонун алат дагы Инстаграмга кирип сизди издеп, сиздин стористи көрөт, сиздин рилсти көрөт, тиктокко кирип атайын сизди көрөт. Бирок бунун аркасында сөзсүз сиз Reels, TikTok стористериңизди туура тартышыңыз керек. Туура эмес эле для галочки эле тарта бере турган болсоңуз, адамдар менен эмоционалдык байланыш, адамдардын көңүлүн бурдуруу, кармап туруу техникаларын жасабасаңыз, хоть кандай гана сторис, Reels видео киргизбеңиз, жыйынтык болбой калат. Жыйынтык болуу үчүн сиз жөнөкөй эле катталуучуларыңызды фанатка айландырышыңыз керек болот. Дагы бир жолу кайталап өтөйүн, фанаттар бул жөн эле лайк баскан адам эмес, бара сизден сатып ала турчу кардарларыңыз болот. Демек, социалдык тармактарда сиз өзүңүздүн жашоо образыңызды жаратып көрсөтүү аркасында сиз өзүңүздүн жолуңузду, жеке брендиңизди, товарыңыздын брендин дагы көп элдерге көрсөтүп масштабка чыга аласыздар. И как раз сиздин жеке брендиңизди кантип масштабка алып чыгыш керек, жашоо образыңыздын сапатын кантип көрсөтөсүз, ийгиликтүү адамдардын чөйрөсүндө кантип жүрөсүз көрсөтүш үчүн мен сизди Ош, Бишкек, Жалал Абад шаарында боло турчу офлайн мастер-классыма чакырам. Конкретный примерлер менен бул мастер-класста Reels, TikTokко, сториске жашоо образыңызды кантип чагылдыра аласыз, интернет-маркетингди кантип колдоносуз. Мисалы, азыр сиз көрүп аткан белгилүү блогерлер кандай формат менен жашоо образын элдерге кызыктырып, суктандырып, макулсузбу? Сиз бир блогердин сторисин көрдүңүз, тиктогун же рилсин көргөндөн кийин ал каяка барса баргыңыз келет, ал эмне жесе жегиңиз келет, кийсе кийгиңиз келет. Ошол жерде эмне техникаларды колдонушууда конкретный меселерге разборлорду кылып берем. Разбордон кийин сөзсүз практикалык тапшырманы аткарабыз, андан кийин практикалык оюндарды, көнүгүүлөрдү жасайбыз. Башкача айтканда, сиз мастер-класска келип жөн эле деп теорияны көрбөстөн практикада жасап, ошону практика жүзүндө колдонуп, могу подсознанияңызга запись кылып кетесиз. Эгер офлайн мастер-класска келсеңиз,
чындап эле мини маркетинг боюнча, сторис, reels боюнча мини курсту окугандай эле инструменттерди аласыз бир күндө эле. Кандай роликтерди тартсаңыз аудиторияңызды кызыктырасыз. Жана ошол роликтин жыйынтыгында кантип алар сизден сатып алат, же болбосо сиздин продукцияларыңызга ажиотаж жаратуунун кандай методдору бар түшүнөсүздөр. Мастер-класска окуучум келип, мастер-класска келгенге чейин TikTok аккаунту да жок болчу. Бирок үйүнө барып ошол техниканы колдонуп TikTok'то ачып ролик тартты. Бир эле тарткан ролигинен 200 подписчик алып келе алды. Анын ичинен биринчи сатууларды жасады. Дагы бир окуучум ошондой эле мастер-класска келгенге чейин iPhone телефону да жок болчу. iPhone эмнеге алам дагы билинч эмес. Мастер-класска келди, структураны үйрөндү, өзүнө максат койду iPhone алам деп. Ошол iPhone'уна карай акча таап баштады. Кийинки мастер-класска келгенде мына менин iPhone'ум деп iPhone'ун дагы көрсөтүп алды. Ошол эле окуучум бара-бара өсүп, менен биргеликте жакынкы арада Дубайга эс алууга барып келдик. Насаатчылыгымда барып окуп, биргеликте Абу Дабиге барып, Ак мечитке барып, ошол жерге сыйынып, Аллахыма ыраазы берип, внутренний духовный да наполнение алып, андан кийин чыгып биз 5 жылдыздуу отельге барып, алтындан жасалган кофелерди ичип келдик. Сиз дагы ушундай жыйынтыкка келе аласыз. Ал үчүн азыр ушул роликтин астында еще деген кнопка турат. Басыңыз, ссылканы өтсөңүз менеджерге туш келесиз. Же болбосо ушул роликти кайсыл менеджер берген болсо, ошол менеджерге жазыңыз, мастер-класска катталам деп. Ош, Бишкек, Жалал Абад шаарларында дагы программасы кандай болот экенин маалымат аласыз. Кесе бул мастер-класстан сиз жөн гана стратегия, сатуу техникаларын албайсыз, ошол эле жерде окруженияны тартасыз, видеону тартасыз, эксклюзивдүү атмосфераны, Кыргызстанда номер 1 эксперттин сабагына катыштым, ушундай сонун жерлерде жүрөм деп өзүңүз да жазанып келесиз. Бул дагы болсо бара-бара сиздин стористериңизде, контенттериңизде иштете турчу инструмент болуп берет. Бул подкастты жыйынтыктай турган болсок, сиз жөн гана товар сатпайсыз, жөн гана штативди сатпайсыз, жөн гана кофе, жөн гана кийим, жөн гана курс сатпайсыз. Сиз сатасыз. Ошол сизден товарды алса, сизден курс алса, жашоо образы кандай өзгөрүлөт? И самый главный, сиз өзүңүздүн продукцияңыздын кейси болушуңуз керек. Мисалы, сиз пиджак сатып атасыз, ошол пиджакты кийип, кандай жерлерде жүрөсүз, образды дагы көрсөтөсүз жашооңузда. Ошол сиз роликтерди тартып атасыз, ошол сиз ролигиңизде арыктоону түшүндүрүп атасызбы? Мен өзүм арыктап, ден соолукта болуп ушундай жашоодо жүрөм деген жашоо образды сатасыз. Мына ушунда гана сиздин жеке брендиңиз элдерге таанылат, сиздин товарыңыз элдерге таанылат. Ошондо гана элдерден фанат болот. Жок болуп кетсеңиз, каяка кеттиң деп. Instagram, TikTok'ко кирип атайын сизди издейт. Башка бирөөлөр сатып атса да, жок, мен именно сизден алам, сиздин командаңызга келем деген армия фанат топтойсуз. Армия фанаттар барып бренд адвокат болот. Эгер бренд адвокаттар менен туура иштешсеңиз, сиз сарафанный радио менен өтө көп лоялдуу аудиторияларды алып келесиз. Бирок бренд адвокаттар менен кантип түзүш керек, булардын системасын офлайн мастер-класстан кененирээк айтып берем. Эгер офлайн мастер-класска катталам дей турган болсоңуз, бул роликтин астында еще деген ссылка турат, басасыз. Ссылканы басканда WhatsAppка түшөсүз. Же болбосо бул роликти менеджер берген болсо, ошол менеджерге кайрылыңыз. Эгер мастер-класска келем деп чечим кабыл алсаңыз, мастер-класстан жолугушканга чейин.